өзүнчө батальондо 3 өзүнчө роталар бар. Алардын негизги максаты бул түзөтүү мекемелерди кайтаруу жана коргоо болуп эсептелет. Азыркы күндө ошо Молдовановка айылында жайгашкан 3 түзөтүү мекемесин биздин ошо батальондун өздүк курамы кайтарууга алып эсептелишет да, ошо кайтарышат. Кайтаруу жана коргоо болуп эсептелет негизги максаты болуп. Ошон үчүн азыр биякта Молдовановка айылында номер 1, 27 жана 31 түзөтүү мекемелеринде кызмат өтөшөт биздин балдар. Негизги максаты болуп ошолор болуп эсептелет да bizde. Биздики түзөтүү мекемесин сыртынан эле кайтаруу болот. Ичинен ал өзүнүн эмелери бар, кызматкерлери. Ошо кызматкерлери ошо жакта өзлөрүнүн кызматын аткарышат. Биздин негизги максат бул кайтаруу жана коргоо болуп эсептелинет. Ар бир солдат 2 сааттан турат. 2 саат эс алат, 2 саат сергек болуп эсептелет. Ошондо бир суткада бир солдат 8 жолу 8 саат вышкада турат да, күзөттө турат. Ошол 2018 жылга чейин суицидтик көрүнүштөр көп болгондуктан, анан ошол психологдор ар бир батальондо иш алып барсын, ар бир жоокер менен жеке иштер жүргүзүлсүн деген максатта биздин кайтаруу күзөтүү департаментинде ачылып, ар бир батальонго бирден психолог, офицер, психолог дайындалып, аны иштеп баштадык 2018 жылдан. Ар бир батальонго киргизилген, департаментте ага чейин эле бир психолог бар болчу. Ошо 2018ден бери иштеп атам. Солдаттардын моралдык, психологиялык абалын карайбыз, кызматка даярдайбыз. Психологиялык жактанчы күжүрмөн кызматка чыгып жатышпайбы? Анан булар 18 жашында аскерге барам деген көкүрөк кабуу менен келишет да, бияка келгенде моралдык жактан кээ бирөөлөр жабыркап калышы мүмкүн. Ошолорду бир нукка салабыз, кызматтарга даярдайбыз. Алардын ичинен ар кандай үй бүлөлүк жагдайлары, ар кандай балдар келет. Ошолор менен иш алып барабыз негизгиси. Үй бүлөлүк жагдайда бул жака келгенде кыйынчылыкка туш болгондо, ата-энесинен алыстаганда эмес таасирин тийгизет да, анан кызмат кылгысы келбей, көңүл коштук болот, кээ бирөө болсо ата-энеси кыйнап жиберген балдар болот. Ошолордун баарын бир нукка салып, тесттерди жүргүзүп, мүнөзүн изилдеп, чөйрөсүн изилдеп, кандай үй бүлөдө чоңойгон, ошонун баардыгын изилдөөлөрдүн негизинде анан кызматка, күжүрмөн кызматка курал көтөрүп чыкканга даярбы, моралдык, психологиялык абал ошолорду аныктап чыгабыз. Бизге бекитилген өздүк курам менен түзөтүү мекемелеринин бекитилген объекти кайтарабыз. Кайтарууда өздүк курам менен ар дайым күжүрмөн куралы менен, күжүрмөн оқ-дарылар менен чыгат. Күзөттө турушат, ошо соттолгондордун качып кетүүсүнө жана кандайдыр башаламандыктарына жол бербеш үчүн ошол күзөттө сакчылар менен ар дайым байланышта болуп, кыракылыкта кызмат өтөйбүз. Сырттан караганда ургат болот, ошо сакчынын кыракылык кызмат өтөөсү менен ыргытууга келген адамдарды кармайбыз. Аларды ошо белгилүү органдарга тапшырып беребиз. Ыргытуулар аябай болот. Көп болот, ошолорго жол бербейбиз. Соттолго ыргытылганда ошо наркот ыргытышат көбүнчө. Арак, спиртной, түзөтүү мекемесине кирбей турган запрещен нерселер көп, ошол нерселер көбүнчө ошо наркоталар ыргытышат. Сыртынан ыргытып эле катышат. Ошого биз ар дайым бөгөт коюп дайрыкта болобуз. Бул аскер бөлүгүнө мен 1979 жылы Саратовдагы жогорку атайын аскер окуу жайын бүтүргөндөн кийин командачылык. Ушул аскер бөлүгүнө бөлүнүп, ушул 74 аскер 12 номерлуу болчу. Ошол убакта Фрунзе шаарында жайгашкан. Ошол жерден өзүмдүн лейтенанттык жолумду баштагам. Анткени эң биринчи кызмат өтөгөн жерим бул Беловодск айылында, Москва району. Ошол жердеги 16-чы мекеме бар, ошону кайтаруучу рота деп коебуз биз, аскер бөлүгүбүз. Ошол жерде взводдун командири болуп баштагам. Ошол жерде 5 жылча кызмат өтөдүм, анткени 1,5 жыл командир взвода, андан кийин ротанын саркеринин орун басары дагы 1,5 жыл, анан 1 жылча ошол жерде командир болуп кызмат өтөгөм. Анан бул шаарга которулуп келишти. Ошондон баштап жерде штабта кызмат өтөдүм. Ар кандай
кызматтарда өтөп жүрүп, эң акыркы пенсияга 2009 жылы биринчи жолу пенсияга кеткем. Ошол убакта мен ушул частьтын командиринин, саркеринин биринчи орун басары, штабтын зардалы болуп кызмат өтөп 8 жыл иштегем. Ошондон кийин аны биринчи жолу 2009 жылы пенсияга кеткем. Андан кийин кайра 2009 жылы кайра чакырып алышты дагы. Ушу андан ары ички аскерлерде командачысы болдум. Кийин ушул департамент азыр башчы аткан жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын төрагасы болуп туруп, анан пенсияга чыккан 1,5 жыл иштедим аягында. 30 жыл бул частьта кызмат өтөдүм. Бардыгы болуп 40 жыл болду да кызмат өтөгөнүм. Ошондуктан бул аскер бөлүгүнүн тарыхы абдан зор. 80 жыл деген оңой эмес. Анын ичинде абдан жакшысы да болду, жаман күндөр да мындай каргашылуу окуяларга да катышып калдык. Мамлекетте кандайдыр олкусолук боло турса, бизге ошол тапшырма жүктөлгөндүктөн биз аны күчөтүлгөн тартипте кайтарууга каалабыз да. Анткени ал жерде билесиздер кандай адамдар отурат, террористтер да бар, катуу кылмыш өтө кылмыш кылган адамдар көп. Саны абдан көп, 10 миңге жакын. Анын баары эгерде чыгып кетчү болсо, Кыргызстанды тынч калтырбайт да, баягы тартип сактоо деген ошол жагы биздин мойнубузда. Тарыхын мен кичине жалпылап бөлүштүрсөм, 3кө бөлүштүрөт элем да. Анткени 42 жылы билесиз, Каардуу согуш жылында башталган. Ошол жылдагы офицерлер бир муун деп коелучу, биринчи муун. Ошолор 50 жылга чейин согушка барып келишип, 50 даже 60 жылга чейин кызмат өтөштү. Ал биринчи муунубуз болот. Алардын убагында да өзгөчө окуялар болуп өткөн. Экинчи мууну болсо ошо 60 жылдардан, 70 жылдардан мынабу эгемендик алганга чейинки дегесек болот. Ошондогу муундар а жерде бардыгы тең кыргыз улутундагы эмес офицерлер болчу да, чындыгында айтканда. Бир-эки эле кыргыз офицерлер болбосо бардыгы тең орус улутунда, Украин, Белорус улутундагы офицерлер, башка улуттагы офицерлер бар болчу бу жерде. Эми алар ошол Кыргызстан Кыргызстан өзү эгемендигин алып 91 жылдарга чейин кызмат өтөштү. Ошондо анан массалык түрдө кетип калышкан да. Өздөрүнүн жанагы жашаган жерлерине, үйлөрүнө бардыгы тең бизди таштап кетип калышкан. Ошондо ушул частьтын эми бардыгын айтпай эле канча абдан көп офицерлердин 30% калганбыз. Анан аркы кыргыз офицерлер келе башташты, бирок ал офицерлер биздин өзүбүздүн мына ички аскерлердин спецификасын билбеген офицерлер болчу. Кээ бирөөлөрү летчик, кээ бирөөлөрү 2 бала келди, жана подводный кайыкта сүзгөн моряктар келди. Анан башка аскердин кызматтарын өтөгөн офицерлер келип, анан толукталдык да. Анан өзүбүздүн жанагы уш жерде калган сержанттардан алып, офицер кылып, ошондо 3 муун болуп кетип атат да. Ошондуктан мен ойлойм, тарыхындагы эң зор окуя бул мына бараки азыр биз унутулуп баратабыз. Мына музейибиз бар, ошол жерде эле калган. Эң абдан ушул тарыхын түптөгөн ушу биринчи муундун офицерлери болуш керек. А жерде чындыгында фронтовиктер бу жерге кызмат өтөчү. Мына сиздерге айтып кетейин, баштаган Советтер Союзунун баатыры, кийин генерал-лейтенант болду, бу жерде подполковник, анан кийин полковник намын алган Калынөр Усанбеков, бу жерде кабинети бар. Айкели биздин плацта турат, ушул жерде кызмат өтөгөн 60 жылдары. Ошондой кишилер баштаган, бу жерде фронтовиктер көп болчу. Көпчүлүгү орус улутунда болчу. Анан алар ушул жерде кызмат өтөп турганда, ушул частьтын даңкы абдан зор болчу да. Гарнизондо бардык жагынан биринчиликтерди алып турган аскер бөлүгү болчу. Мен кызмат өтөгөн маалда 79 жылда бул жерде авторитети биздин аскер бөлүктүн абдан зор болчу. Анткени биз Кыргызстанга баш ич эмеспиз. Биздин штаб, жогорку штаб Алматыда болчу. Орто Азиянын жанагы ички аскерлери боюнча Казакстан жана Орто Азия мамлекеттери боюнча деген өзүбүздүн башкармалыгыбыз бар болчу. Ошонун башкы штабы
Алматы шаарында жайгашкан. Биз ошол жака түздөн түз баш ичүүбүз. Арал баш жардамчысы. Мен. Урал окто жоктон ажыратып чогулган бирден адамда. Жолдошулуктан улсак куралдары карап. Аралды. Урал околду. Сапатов. Түзөтүү мекемелеринде кармалган адамдардын азыркыга салыштырмалуу адам укугу чындыгында сакталган эмес. Сиздер мына жалпы адабияттан деле билсеңиздер керек, эмеден ГУЛАГ деген эмне, КАРЛАГ деген эмне, ошонун калдыктары кала берген. Биз Союздун маалында кызмат өтөп жүргөндө мына бареке биздин түрмөлөрдө же башка мекемелерде кармалган адамдардын, кылмышкерлердин чындыгында азыркыдай эч кандай укугу жок болчу. Эч кимге кайрыла алышчу эмес, кайра соттотуп башка эгерде кокусунан түшүп калса, баягы азыр деле көрүнүп атпайбы, баягы күнөөсү жок адамдарды кармап отургузуп койгондор чыгып атат. Эгерде ошондойлор болсо, такыр эч жака үнү жетчү эмес да. Ал убакта система мындай болчу да, жанагы өндүрүш абдан көп болчу. Мекемелердечи заводдор турчу, күнү түндө иштешчү, ал заводдор 3 смен болуп иштешчү да. Айдын аягында анан план толбой калганда баардыгыбыз жатчубуз. Ал жерде мына түзөтүү мекемелеринде азыр офицерлердин саны абдан аз ал убакта. Ал жерде 1000 деген офицерлер бар болчу. Эгерде 1000 1,5 миң, 2 миңге жакын кылмышкер бар болсо, ага ошол жерде жанагы инженерный, технический кызматчылар, алардын баары тең офицер болчу. Начальник цеха, мастер, жанагы башкалар көп специалисттердин баары тең офицер болчу заводдордо. Ошолордун баарын эсептегенде 1000ге жакын офицер бар болчу. Ошолор иштетүүчү баары тең, күч абдан көп болчу. Анан жана тартип бузгандарды абдан эле катуу жазалашчу. Азыркы бирин экин эле вор закониялар жүрбөйбү? Ал жерде ал убакта бай илгертен келаткан мынагы ошол вор законияларын тартибин катуу кармаган ворлор бар болчу. Анан Союздун айланып жүрүшчү да, тигил түрмөдөн бул түрмөгө жибербешчү, анан Россиядан келген абдан күчтүү ворлор бар болчу бул жерде дагычы. Азыркы менен мына мен ошолор менен салыштыра албайм, мисалы үчүн. Ошол ворлор менен азыркы мына Камчы, жана ким дагы жүрөт вор деп Батукаев, ошолор менен салыштырууга болбойт. Алардын принциптери абдан катуу болчу да. Бирок болгон ал жер убакта каршы чыккан бунттар да болгон. Мына жаңы жерде айтып кетишти. Андан да катуу болду. Мына биринчи колонияда болгон бунт андан да көп. 83 жылдары болду. Абдан чоң жаңжал болгон ал жерде. Өлүмдөр да мында раненияларда жаңы жерге караганда абдан көп болгондуктан ал жерде 2000ге жакын киши отурушчу да. Абдан катуу салгылаш болгон. Администрацияга каршы чыгышканда ошол убакта бүт массовый чыгышкан. 700 киши чогулуп алып, забордон көздөй чуркаганда анан татыратып атылган. Канчасы тирүү калды, канчасы өлдү, ал убакта айтылган эмес. Абдан чоң жашыруун сыр болгон да. Ал эмес мына ореке сиз ишенбейт болушуңуз керек. Биздин экинчи мекемебиз бар, мына село Степное деген. Жалаң аялдар ушул жерде кылмышкер аялдар кармалат. Жада калса ошол жерде дагы чоң бунт болгон да. Ал жерде бир аялды случайно администрация обыска жасап атып, 10 сом жутуйттыр. Ошол убакта 10 сом көп акча болчу да. Анан марганцовка жуттурушуп 3 литр. Анан тиги аял чыгарабыз депчи ошол 10 сом үчүн. Анан жаман болуп, скорыйга жеткиче каза болуп калган. Анан ошол убакта 600 киши Москвадан алып келинген болчу, орус аялдар. Кылмышкер аялдарчы вообще мындай түзөтүү жолунда тура албаган ошол убакта. Ошолор бунт көтөрүп, чындыгында абдан араң деп атып басканбыз, аялдарда жаман болуп аткан бунт көтөргөн. Биздин аскер бөлүк 1942 жылы улуу ата мекендик согуш болуп аткан кезде түзүлүп,
ошол жылдары биринчи Актюбинск шаарында түзүлүп, андан кийин Фрунзе шаарына көчүрүлгөн. Көп узабай эле Совнаркомдун токтому менен аскер бөлүк Ашкабад шаарына көчүп кеткен экен. Ал жакта дагы катуу жер титирөө болгондо кийин ички коопсуздукту ошол эле аскер бөлүктү токтому менен кайра Фрунзе шаарына көчүрүлүп, ошондон бери 1949 жылдан баштап аскер бөлүк Фрунзе шаарында дивизион болуп, ички иштер министрлигинин аскер бөлүгү болуп саналып келген. Ошол жылдары 20 апрель аскер бөлүктүн түзүлгөн күнү болуп токтом чыккан. Ошол жылдардан бери аскер бөлүк Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин Орто Азиядагы ички аскерлердин кошумдары болуп эсептелип, аскер бөлүк мына быйыл Кудай буйруса 80 жылдык маарекелик юбилейин өткөрүп атат. Бул жылдары аскер бөлүк мамлекет тарабынан коюлган тапшырмалардын баарын толук кандуу аткарып, күчөрмөн кызматта каракылыкты көрсөтүп келе жатат. Азыркы учурда дагы биздин бай тажрыйбабызды биздин буга чейин кызмат кылган ардагер аксакалдарыбыз үйрөткөн, көрсөткөн жол менен улантып, жакшы жетишкендерге жетишип келе жатабыз.